Кимдин унаасынын номери 160 000 сом турат. Жогорку кеңешке жаңы депутат келет. Бишкекте гуманитардык жардам тараткандарга кылмыш иши козголду. Судья Эрнис уулу Айбекти кызматтан алуу талабы коюлду. Жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Ата мекенге жаңы лидер келет. Милициялар өспүрүм кызды зордуктоодон сактап калды. Кимдин унаасынын номери 160 000 сом турат. Факт KG маалымат порталынын түнкү тентектер берүүсү жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын башкы башкармалыгынын кайгылуу кызматкерлери менен чыккан жүрүшүндө Токтогул көчөсүн улай баратып мамлекеттик номерине өзүнүн аты жөнүн жазып алган Lamborghini үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу токтотулду. Кайгылуу кызматкерлери айдоочудан унаага тиешелүү документтерди сурап, унаага тагылган мамлекеттик номери мыйзамсыз экенин эскертишти. Натыйжада айдоочу унаага тиешелүү документтерди көрсөтүп, мамлекеттик номер мыйзамдуу экенин, айдоочу мамлекеттик номерди 160 000 сомго мыйзамдуу сатып алганын айтты. Какая причина остановки? Базар жок. Lamborghini. Жогорку кеңешке жаңы депутат келет. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Руслан Чойбеков мандатын тапшыруу боюнча арыз жазды. Руслан Чойбеков 2018 жылы апрель айында Дамирбек Асылбек уулунун ордуна депутат болуп келген. Бишкекте гуманитардык жардам тараткандарга кылмыш иши козголду. Бишкекте гуманитардык жардам туура эмес таратылган факт боюнча номер 19 жергиликтүү муниципалдык башкармалыгынын кызматкерлерине карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссиясынын жыйынында мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев билдирди. Ушундай адамдар болот. Биз бардык тургундарга гум жардам таратканга жетишпей калдык. Бирок бизди УКМК ИИМ көзөмөлдөп турат. Учурда бир жергиликтүү муниципалдык башкармалыгынын жетекчиси жана 2-3 кварталдык кызматкер сурак берип жатышат. Бирок мен 95% гуманитардык жардамды акыйкаттык менен тараттык деп айта алам, деди Төлөбаев. Судья Эрнис уулу Айбекти кызматтан алуу талабы коюлду. Кыргызстандыктар президент Сооронбай Жээнбековго даректелген петицияга кол коюп жатышат. Кол койгон жарандар Бишкек шаарына караштуу 1-май райондук сотунун судьясы Эрнис уулу Айбекти кызматтан алууну талап кылышууда. Эскерте кетсек, 4-июнда Жогорку кеңештин жыйынында 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы кызды зордуктаган жаранды актап койгондугун билдирген. 13 жашар кыздын энеси кайрылды, ошондой эле адвокаты кайрылды. Баарыңыздар бул атты билесиз, бул абдан белгилүү соттордун бири. Эрнис Айбек уулу деген мырза бар. Анын артында көптөгөн скандалдар турат, бирок ага карабастан ушул 13 жашар кыздын мындай айтканда жашоосуна бүгүнкү күндө чоң таасир тийгизди деп ойлойм. Эмне үчүн? Анткени Бишкек паркта кичинекей кыз туалетке чыгып кетсе, ал жерден зордукталып кетти. Ушундай маселеде экспертизалар бар болгонуна карабастан бул баланы актап чыгарып коюшту. Мындай таптакыр болбош керек. Жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Ысык Көл облусунда жол кырсыгы катталып, 2 аял киши каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя Көкмойнок айылында катталган. Honda Step үлгүсүндөгү жеңил автоунаанын айдоочусу ролун башкара албай, бетон тосмону сүзүп алган. Жыйынтыгында 2 адам каза болуп, 3 адам жабыркады. Жабыркагандар ооруканага жеткирилди. Ата мекенге жаңы лидер келет. Ата мекен партиясынын шайлоо алдындагы өнөктүгүнүн лидери Жанарбек Акаев болот. Бул тууралуу Өмүрбек Тикебаев айтты. Демек, парламентте ал фракция лидери болот. Эгер биздин фракция коалицияга кирсе, анда Жанарбек спикердин же балким премьер-министрдин кызматына талапкер болот, деп билдирди Өмүрбек Тикебаев. Бишкекте ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкери өспүрүм кызды зордуктоодон сактап калды.
Бул тууралуу маалыматта аталган кызматтын маалымат кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык, окуя 5-июнда болгон. Милиция кызматкери Кара Жыгач Сейил багында өтүп бара жатканда жардам сураган кыздын үнүн угуп, барганда эркек киши зордуктоого аракет кылганын көргөн. Ал качууга аракет кылганда Ички иштер министрлигинин кызматкери анын артынан чуркап, кармап милицияга өткөрүп берген. Кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө.